Ассаламу алейкум достор. Силер менен бүгүн кызыктуу тема жөнүндө сүйлөшүп кетели. Анда эмне тема деп кызыгып атсаңар, анда Android платформасындагы Call of Duty деген играны 139 уровеньне жеткен бул жерде бир игрок бар. Ошондон кантип ошол уровеньге жеткендиги туурасында ишинчирип алабыз анда эмесе. Алейкум салам достор, кандайсыңар? Бул силер да эң туура кылгансыңар. Ошол Кыргызстанда ушинтип 139 уровеньге чыккан тууралуу издеп, ушул атайын маек алганыңарга силерге рахмат биринчиден. Анан экинчиден айтарым, буга жеткенде кыйын, чынында айтканда бул аябай оңой эмес жол да, бул кыйын иш. Себеби өзүм иштен келип, керек болсо түнкү саат 3-кө чейин уровеньди атайын көтөрүш үчүн ойногон күндөрүм болгон да, атайын көтөрүш үчүн жашоо үчүн күрөшкөм да. Мындай башкаларга окшоп уктаган эмесмин. Башкалар келип алып иштен келип уктайт да, а мен уктабайм. Уровеньди көтөрүшүм керек мен. Андан эрте туруп алып кайра ишке кетмей, ошентип ошол кыйынчылыктарды жеңип өттүм десем болот. Анда эмесе өтө жакшы. Мен да түшүнүп турам анда кандай кыйналганыңчы. Эмнеге дегенде мен дагы PUBG ойноп түндө кыйналып, бирок мен чыдап алчу эмесмин да. Саат 1ден өткөндөн уже көздөрүң болбой калат. Ошо түнү уктабай кантип эмнени колдонуп элеңер, уктабай игра кызыгып мындай көп ойногондочу. Себеби ал жакта мени менен чогуу ойногондо баягы 5-5тен бөлүнүп алчу. Карталар бар болчу. Ошол жерде ойногондо мен эң эле ишеничтүү оюнчусу болчумун да. Анан мен өзүм аябай капитан болуп туруп беркилерди таштап койсом уят да. Анан артымдагыларды түзүдүрөш үчүн, анан артымдагы адамдарга мотивация болдум мен. Чынын айтсамчы, керек болсо мен ошо 50-50 ойногон кезде, керек болсо өзүм 41-де 46-ны алган убактарым болгон. Өзүм 46-ны тынчыткан убактарымчы. Бир играда? 50-50 болгондо 46-ны өзүм. Анда аябай күчтүү игрок экенсиң. Эмнеге дегенде мен да ойноп көрдүм, бирок өлтүрө албадым да анча адамдычы. Бир играда бир 10 ашык адам өлтүрө албайм да. Ачыгын айткандачы, чынын айтыш керек, мындайча айткандачы. Анан дагы бир суроо туулуп атат да мендечи. Ошо ушунча ойнодуң туурабы? Ошого бир канча мындай акча кетирдиңби? Жок, баягы неме дейт го. Көбү баягы кийимдерди, башка нерселерди акча менен сатып алат го. Ан мен болсо өз мээнетимен алчумун. Беркилер акча менен алган куралдарын колдонушту, башка кийимдерин колдонушту. Мен ушунчалык мактанбай, снайперди алып мындай чуркап кетип аткан жеринен дароо берип койчумун. Ордунан кээде катарынан 5 эми чыкканда 5 берген күндөрүм болгон. Дароо эле. Анда аябай күчтүү экен, чын эле. Мен да ишенип атам күчтүү экенине. Эмнеге дегенде, анча адам ойной албаса керек сендей, туурабы? Албетте. Бул аябай кыйынчылык болду, чынындачы. Бөлө ойноп, аябай ал жак бул жак кылып мен муну качандан бери ойноп, уровеньди көтөрүп аябай көтөрүлгөн сайын бул деңгээл аябай жай көтөрүлгөн сайынчы. Анан ошо менен барып ар кандай күндөр болот, бирок баары бир артындагыларды көтөрүү үчүн мотивация болуп бердим. Жана өзүм 139-уровеньге жеттим. Анда мындай там бериш керек ойногон адамгачы. Кыргызстандан ушундай күчтүү игрокторду колдоп калалы, анда эмесе Америкада бар, башка өлкөлөрдө бар, мисалы үчүн Россияда бар игрокторчу. Бирок кыргыздардан мындай өзүбүздөн чыккан балдарды колдоп калалы. Баарыңыздар. Албетте, силерге да чоң рахмат. Ушинтип өзүбүз колдобосок анан башка ким колдойт? Керек болсо мен бул оюндун артынан канча ачка калган күндөрүм болгон, чынын айтайм. Себеби баягы согушта туруп бербесең, согушта туруш жок деген бар да. Согушка чыгып беришиң керек. Өлсөм согуш майданында өлөм деген күндөрү болуп, ошого тырышкам.